16-сында bizde çoğun tragediya oldu. Hökümetті çakırıp, parlamentте угу демилгесі қолдауға алынды, бір hökümettің өтініші менен кейінгі жұмаға қалып ататтар. Hormatly депутаттар, мен hökümettің жиынтығын күтпейлі депутаттық комиссия, парламенттік комиссия түзімі сунушқылап, емін үшін. Анткени hökümet чындыкты жашырып атат. Ошол жерде hökümet чынакы сиз баштаган депутаттар барганда дагы самолет 3 жолу оңго аракет кылып, 3-үнчүсүндө талкаланды дейт. Бүгүн баарыбызга белгилүү, ал түз эле келип талкаланган. Boeing 747-400F деген модификация 13,5 мың километрге заправкасы жок учат экен. Мына менде Турциянын компаниясы жөнөткөн кат турат. Биздин заправкабыз жайында болчу, Бишкектен заправка кылганга муктаждык жок эле. Биз Бишкекке заказчиктер заказ боюнча жүк алып келгенбиз деп айтып жатат. Ал эми биздин өкмөт башчылары баш болуп, коомчулуктан жашырып, алар заправка эле токтогон деп алдап атат. Биздин чиновниктер Стамбулга өтүп кетип аткан самолет эле десе, түрктөр айтып атат, силерге бир жол эмес, 52 жолу груз алып келгенбиз деп. 100 тоннадан алып келсе 5000 тонна груз келип атат. 80 тонна телефондон, ар бир телефондон $100 пайда көрсө, 25 миллион доллар бир рейстен пайда көрүп атат бирөө. Эгер контрабанда боло турган чын болсо. 50 рейстен миллиард жакын доллар пайда көрүп отурат. Ошон үчүн бизге казактар менен орустар ишенбей атат. Евразеске киргениңер менен ушундай черная драңар бар. Сухопутный жол менен, авиа жол менен бизге ушундай контрабандаларды киргизип атасыңар деп ачык айтпаганыбыз менен президентибиздин бетине тар жолгуларды айтып атат. Билбесеңер билип коюшубуз керек. Эмне деген груз? Элдин убалына кылган. Эмне үчүн өкмөт жашырат, жаап жашырат? Артында ким турат? Ушулардын баарын ачышыбыз керек. Ошондон кийин биз тиги курман болгондордун тиги арбагын сыйлаган болобуз. Күнөөлүүлөрдү аныктаган болобуз. Бирөөнүн жеке пайдасы үчүн мунун баарын жаап жашырып койсок, анда бул кылмыш болот.